Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү бүтө турган иштин негизи бүгүн эле бүтүп калганы жакшы экен. Биз бүгүн бүтө турган иш бүгүн бүтсө бүтөт, бүтпөсө дагы эртең бүтөт. Эртең бүтпөсө Кудайдын бир күнү бүтөт деп жүрө берип, убакыттын кантип өтүп кеткенин байкой алат экенбиз. Мен бул ой, мен 2-3 айдан бери эле ушул ойду багып жүрөм. Айтсам деп улам эле даярданам, бирок бирин колдон алсаң, экинчиси колдон түшкөн заман болуп, бир күнү тигилиш болсо, бир күнү пандемия, бир күнү да вирус, ошентип убакыт өтүп кетип, бүгүн бизден созулуптан акыркы күнү калды баштанат. Бүгүн айтып калайын деп чечтим. Убакыт бөлүштүрүп койгонуңуздарга рахмат. Мен бул ишти мурдагы премьер-министр Абылгазиев Мухаммедкалыйга айттым эле. Ал киши эсте болот деп айтып колуна келди же унутуп койду, бул иш ошомонча аткарылбай калды. Эми бул ишти мен бүгүн урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович сизге кайрылып айткым келет. Сизге кайрылып жекелегирип айтайын деген, бирок сизди тегеректеген адамдарыңыз бир ай убакыт, 2 ай убакыт деп киргизбейт экен. Кире албаган жокмун. Ошон үчүн бул микрофондон айтып атам. Бүгүн сиз Сооронбай Шарипович Кыргызстанда Манас атанын ордуна Манассыз. Ошо айтайын дегеним, Манас атанын ордосу таластагы Манас ордо жөнүндө, анан дагы эстеликтер жөнүндө. Манас ордосу 1995-жылы Манас миңде салынган. Ошонон бери Манас ордодо бирде өзгөрүү жок. Манас атабыз насасына таянган боюнча жөө турат. Ак куласы жок. Каныкей апабыз жөө турат. Бакай атабыз жөө турат. Кошой атабыз жөө турат. Албамбет Батырыбыз жөө турат. Эгер Манас же казак улуусунан болуп калса, же түркмен улуусунан же өзбек улуусунан болуп калса, Манаска ушундай мамиле жасайт беле? Жок, жасабайт болчу. Себеп дегенде Манас, бул Манас элди жерди түптөгөн адам. Биз элди жерди түптөгөн адамга жасаган мамилебиз салкындай болуп сезилет да. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге өзүңүзгө кайрылып атам, сизден башка кишинин колунан келбейт баштанат. Ушол Манас атага ак куласын мингизип, Каныкей апабызга сараласын мингизип, Албамбет атабызга, Бакай атабызга, Кошой атабызга ошолорго аттарын мингизип койбойсузбу? Жөө турганы качан? 25-30 жылдан бери жөө турат. Мына Жайыл Батыр жолдун ортосунда жөө турган эстелиги бот турду эле, жайылдык туугандар атка мингизип аттандып койду. Таластагы Бердике Батыр эстелиги жөө турат эле, ага Бердике Батырдын урукчулугу чогулуп келип атка мингизип аттандып койду. Биз Манастын урукуму, биз Манас атабызды качан атка мингизебиз? Бул чоң уят иш болуш керек. Намыс болуш керек, урматтуу Сооронбай Шарипович. Экинчи мен айтайын дегеним, дагы деле эстеликтер жөнүндө. Атай бейит деген жерибиз бар. Кыргызда алкыш, анан каргыш деген түшүнүк бар. Алкыш сөз, каргыш сөз деген. Каргыш сөзгө мисалы үчүн түндүгүң түшкүр деген сөз бул каргыш сөз. Үзөңгүң үзүлгүр деген бул каргыш сөз. Көз жашың
қам болып ақсын, көзімде жашым тыйылып қалсын деген бұл қарғыш сөз. Ушул үчөөтөн биздин ата бейитте эстелик катары турат. Түндүгүбүз биринчи президентибиз Аскар Акаевден бери жерде жатат. Экинчи түндүгүбүз Чыңгыз атабыз кеткенден бери, Бакиевдин тушунан бери жерде жатат. Үзөңгүбүз үзүлүп, үзүлгөн үзөңгүлөр илинип, каңырап, илинип турат. Бул Атамбаевдин учурунан бери турат. 3 президенттин тагдыры эмне болгонун жакшы билебиз. Ошон үчүн, урматтуу Сооронбай Шарипович, мен кирсем сизге өзүмчө айтат элем, бирок жакында жаныңызда киргизбей койду. Сизге айтарым, Сооронбай Шарипович, сиз ошол тегереңиздеги 2-3 кишинин көзү менен көрүп, ошолордун акылы менен түйүп иштеп калсаңыз, анда сиз жаңыласыз, Сооронбай Шарипович. Сиздин жакын кишилериңиз, сиз үчүн күйгөн кишилер катары мен сизден суранат элем. Иш тартыбыңызды кичине өзгөртсөңүз, сизден сураныш. Ошол үзүлгөн үзөңгүлөрдү ордун таап түндүгүбүздү көтөрө турган убакыт келди. Акыркы айтарым, жакында апрель революциясынын 10 жылдыгы болду. Дагы эстелик койдук. Ал эстеликте көз жаш, энелерибиздин көз жашы экен. 2 таш там колтур, ошол тамга кирсең, экинчи таштан биринчи ташка түшүп чыксаң, как будто сен ыйлап чыккандай сезим калтырат экен. Бул көз жаш деген, урматтуу туугандар, биз качанга чейин эле көзүбүздүн жашы тыйылбай агып, түндүгүбүз түшүп, үзөңгүбүз үзүлүп жүрө беребиз. Биз ушул жагыбызда болбойлубу? Биздин Баатыр элекенибиз Элчин Курманжандатка уулдарына өлүмгө түз кара деп айткан кайраттуу сөздөрү кайда кетти? Ошол жана 87 баатырыбыз акыркы мүнөттөрүндө окко учуп баратканда эмне деген тилек кылды эле? Эй, Кыргызстанда кийинчерээк мындай ок атылбасын, Кыргызстан бакуат жашасын, бактылуу болсун, келечеги дурус болсун деп ок учпады эле. Ошолордун тилегин эстеликке түшүрсөк болбойт беле? А биздердин көз жашы түшүрүш керек. Бул биздин бир душмандан бизге жасаган иши го деп ойлойм. Ушуну Сооронбай Шарипович команда берсеңиз, ушуларды тезирээк оңдоп койсо жакшы болот эле. Өзгөчө ден соолук bir gün sonra qarab, bir gün senen teskere qaraganda aytıla turgan сөздөр айтылдыбы, кыла турган иштер кылындыбы деген ойга кетет экенсиң. Сизге ден соолук каалайм, Сооронбай Шарипович. Мен айткандарды эсиңизге алып, ушуларга бир команда берип, ушуларды бүтүрүп койсоңуз жакшы болмок. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтүү болсун.